Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 28 июл 2025 жыл мен сіздерге жері 6 сотық болған сатылуучу жер участок жөнүндө маалымат бермекчимин. Жери тегиз, кызыл китеби бар, узун турасы 20-30. Бул айыл 5 кошкон туғандар. 5 кошкон айыл. И бул жерде таза суу бар, свет бар. Гыжылат болбоңуздар. Жердин да кызыл китеби бар. Сонун жер экен, пустой, тегиз, фундаментти куюп, үйдү салып, ишти кыла бересиздер. Эми ондар сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип сатылуучу жер участок жөнүндө кеңири шашылбай маалымат берейин. Эсин номери экранда жазылуу, баасы болсо видеонун аягында сөз менен айтылат тугандар. Тугандар, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Эки жолу бар. Биринчи жолу Карман айылын билесиздер, шаар жактан келгенде. Кармандан өтсөңүздөр Учкундан өтсөңүздөр оң тарапта Жаңы Алай айылы жайгашкан, өзүнүн аркасы дагы бар. Жаңы Алайга кирип түз жүрүп келсеңиздер, мектеби бар. Өтөсүздөр. Частный садиги бар. Андан өтөсүздөр. Түз жүрүп келгениңиздерде бул ошондо Жаңы Алай айылынын аяк тарабы. Бул жакта каналы бар тугандар Жаңы Алайдын. Анан бул Жаңы Алайда мектеп, бала бакча, өзүнүн маршруттук каттамы бар тугандар, билесиздер, ошондо айтып коеюн. Каналдан өтүп, оңго бурулуп, анан сол тараптагы экинчи көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз турат. Кааласаңыздар, жанагы Жаңы Будалык, Кызыл Тал 18 деген айылдар бар го, Мады жакта. Ошол жактан да жүрүп келсеңиздер болот, Чагыр жактан. Жолдору көп. Тугандар, жер участоктун алдына дагы келип калдым. Сиздер мен айткан мына экинчи көчөгө кирип түз чыгып келсеңиздер, ушул көчөнүн эле мына оң тарабында жер участогубуз сатыкка чыгып атат. Маалымат берип баштайм. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо экранда жазылып турат. Ошондо бул Беш Кашар деп коет. Беш Кашардын экинчи көчөсү. Жаңы Алай айылынын аяк тарабына келип, каналдан өтүп, экинчи көчөгө кирсеңиздер, ушул жер участокты көрө аласыздар. Кааласаңыздар, мына жакта Жаңы Будалык, Кызыл Тал 18 деген айылдар бар. Ошол Мады тараптан да жүрүп келсеңиздер болот. Түшүндүңүздөр, жолдору көп. Так, жер участогубуз ушул. Караңыздар. 20-30. Кошунасынын Пескаблок заборунан башталат дагы. Мына кошунасынын Пескаблок заборуна чейин болуп калат. Үйдүн артына кошунаңыздар 1 метр месте калтырган. Ошол жерден эсептейсиздер. 20-30. Таза 6 сотық. Кызыл китеби бар. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем тат. Эми эсин акча керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюлган учуру. Жер алган адам утулбайт. Жер көрүп атасыздар, кымбат атат. Тем более нол жакта и сол тарапта кошунасы бар. Кошуналар. Нар жакты тососуздар дагы, и көчө тарабын тосуп эле вратаны орнотуп алсаңыздар, Кудай буйрса, сонун болуп үй көркүнө келип, жер дагы чоңоюп калат. Жер мына төрт тарабы тосулганда чоңоет. Мындай башкача болуп, чоң болуп, кеңири болуп калат. Эми условияларына келе турган болсок, мына свет бар. И көчөнүн боюнан Баш булактын таза суусунун трубасы өткөрүлгөн. Эске алыңыздар. Суу свет кеңири. И мына 5 кошкон эл. Үйлөрдүн саны ушундай болуп күндөн күнгө көбөйүп аткан учуру. Жогору жакка чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөрдүн саны көп экен. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бар тарапка ушул жердин видеосунун ссылкасын жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Ошол. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин каерде дей турган болсоңуздар, мына бир аз эле өйдө тарапка барсаңыздар, Кызыл Тал 18 деп коет айылдыча. Ал айылда мектеп, бала бакча, мечит, магазин и өзүнүн 160 номерундагы маршруттук каттамы дагы бар. Шаардын бурч-бурчтарына барып турасыздар. Мектеп, садик ошол айылда. Каналды айттым го жана ылдый тарапка түшкөндө. Ал Жаңы Алайдын каналы. Каналдан өтсөңүздөр уже Жаңы Алай айылы. Ал айылда мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бар. Маршруттук каттамы бар. Ош Жаңы Алай деген. Чыгып шаардын бурч-бурчтарына барып турасыздар. Шаарга бир жарым саат ашып кетсе. Ошол, колдон келишинче маалымат бердим. Баасы канча дей турган болсоңуздар, анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Эсин номери жазылган, өзү менен сүйлөшүңүздөр. WhatsApp деле бар, же болбосо карап бере мойчу аласыздар. Өзүңүз албасаңыз, лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Ушул видеонун ссылкасын. Алар дагы кирип көрүшсүн. Башка бир адамга алганга ушундай бир себепчи болуп каласа,